Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргыз өлкөсүнүн Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров видео кайрылуу жасады. Кайрылуусунда элчи Малайзиядан атайын Адахан Мадумаровго каршы көрсөтмө берүү үчүн келген деген ушактар чыгып жатканын айтып, УКМК башчысы Камчыбек Ташиевге жана Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровго кайрылды. Урматтуу мекендештер, мени Мадумаровго каршы көрсөтмө берүү үчүн келди деген пиар боюнча түшүндүрмө берип коеюн дедим. Мындан 2 жыл мурда Адахан мырзанын элчиликке сатылып кетти деген сөзү боюнча маалымат жыйында жооп берген сөзүмдү 2 жылдан бери Адахан Мадумаровго каршы саясатта пайдаланып жүрүшөт. Ошол сөзүмдү тактап коелу деген тергөөчүлөргө макул болсом, бийлиги дагы Адахан мырза дагы ошону саясат кылып жатат. Мекендештер, мен Адахан Мадумаровго каршы көрсөтмө берүү үчүн келген жокмун. Мени прокуратура декабрь айында июнь окуясы боюнча чакырган. Мен ыңгайлуу учурда барам деп мына азыр келдим. Ошон үчүн суракка барып жатам. Мен Адахан Мадумаровго каршы көрсөтмө берүү үчүн келген жокмун. Урматтуу камчы иним, Адахан иним. 1 жыл мурда Баткен окуясын чек ара сырын сактабаган чырыңарды эми тергөөнүн сырын бузуп, элдин башын оорутуп чыркылалы деп жатасыңарбы? Сурак кылганыңар дагы, бергениңер дагы мыйзамды сактап, элдин башын оорутпай жөн бербейсиңерби? Деди Бекназаров. Азимбек Бекназаров 17 январда башкы прокуратурага суракка чакыртылган.